Ошол биз тасаввуф, тарикат, бидат эле деп атпырбыз. Көрсө силер маанизи, маңызуу жанакы эле ихсанды айтып аткан турбайсыңар, болду анда все. Дейин десек, убакыт өтүшү менен ушул тарикатка, тасаввуфка көптөгөн бидаттар кирип кетпедиби? Куранга да түшпөйт, хадиске да түшпөйт деп сурай бере турган болсо, биз ага мындай деп жооп беребиз. Сен Алла Тааланын шариятына мынтип кызганыч көргөзүп, эми кызганыч дегенде күйүп атат да мындай. Динге бидат кирип кетпесин депчи, сен буның үчүн сыйланасың дейт. Алла разы болсун, молодец, рахмат дейт. Бирок акыйкатка болгон жандалбастоо, акыйкатка болгон умтулуу жогоруда айткандай эле күнөөсү жок кошунаңды тиги кошунаңдын күнөөсү себептүү жакадан кармабашты. Анан бир акыйкатка бир батыл аралашып кетсе, ошо батыл себептүү акыйкаттын өзүн биротоло жок кылып салыш эмес да дейт. Бул жерде сен мынтип кылышың керек дейт да. Ошол назарыңды ошол кирип кеткен бидаттын өзүнө бур дейт. Тарикат туура, акыйкат, бирок тарикаттагы мына бул нерсе туура эмес деп ошондой мамиле кыл дейт. А сен биротоло тарикат туура эмес деп, биротоло ага кирип кеткен бир бөлүкчө бидатты себептүү сен толук болгон бир акыйкатты биротоло аны менен кошо көмүп салганың бул ынсапсыздык да дейт. Сен көңүлүңдү ошол тарикатка кирип кеткен бидатка бур дагы сен ошону айт дейт. Ооба, тарикат өзү жакшы, туура, жакшы жүрөк дарыгери устаз, окуучулардын жүрөгүн дарылап, ихсанга жеткизсе өтө сонун, бирок тетигинтип аша чаап бийлегенге туура эмес деп ушул сыяктуу бир нерсеге көңүл буруп, албетте бийлегенди бул жерде айткан жок, бирок башка жеринде айтат устаз. Мындай өзү зикирде мындай бир вакор, мындай бир адептүүлүк, Кудай алдындагы мындай бир адептүүлүк, токтоолук талап кылынат дейт да. Ошондуктан жанакындай ашыкча кыймыл кылган бул жакшы эмес дейт. Бирок жанакы адатта моундай жер тепкилеп бийлеп аткан, эгерде атайлап билип туруп ошентип баштасаң, бул туура эмес дейт. Бирок эгерде экстаз деп коет орусча, мындай бир дагы орусча деп коет, дагы мындай транска кирип кетсе, мисалы, анда үзүр дейт. Кээ транска кирип кетет, чынында эле ошол зикирдин немесинечи, мастыгына кирип, мындай мастыгына, мындай рахатына кирип кетип, өзүн жоготуп ийсе, экстаз абалына түшүп кетсе, анда ал үзүр дейт да. Бирок акыл эсиң орунда болуп туруп, жакшынакай туруп туруп эле монтип бийлеп кирсең, конечно, бул жектелет дейт да. Аны башка жеринде айтат. Ошол сен ошол жеке өзүнө бур, ал себептүү жалпы тарикатка сен аны ага толугу менен сөз тийгизбе дейт да. Мына ошондой кылсаң, ошондо ынсаптуураак болот дейт. Анан бир үйдө бир диван кыйшак туруп калган дейт, биякта айтып атат да. Анан ошол кыйшак туруп калыптыр диван деп туруп үйдү бузуп салсаң бул болобу дейт. Болбойт да дейт. Ошол кыйшак турган дивандын өзүнө сен критиканы айт. Үй түз эле жакшынакай эле турат.